Кимде ким чында эле патриот болуп өзүнүн жерине элине күйө турган болсо, ал элинин жеринин намысын түшүрүп уят кылбастан пайдалуу нерселерди кылыш керек. Элине жерине пайдалуу илим билим үйрөткөн болсун, жана ошондой эле жакшы азыркы күндө өнүгүүлөр болуп атат, ошо өнүгүүлөргө салымын кошсун. Кайдагы бир жапайычылык менен мактанып, жана кээ бир караңгы адамдар бар, ошонусу менен мына кыйраттык, биз кыргыз ушундайбыз деп кантип мактанабыз, ушу уят эмеспи? Биз кыргыз ушу жапайыбыз, келген конокторду ушинтип сабап салабыз. Бизге баары бир деп ушу менен мактанабыз. Бул негизи уят, шермендечилик нерсе да. Кантип ушуну айтабыз анан адамдарга. А башка улуттарга карасаңыз, башка улуттар эмне болуп атат? Мактана турган, сыймыктана турган нерселер бар. Дининде болсун, дүнүйөсүндө болсун. Дүнүйөлүк нерселерди айтат. Кээ бирлер айга жетип атат, технологиядан өнүктүрүп атат. Мына мамлекетке күйсөң, патриот болсоң, ошондой иштерди кыл, пайдалуу. Же диниңе пайдалуу иш, же дүнүйөлүк пайдалуу иштерди. Анан эчтеке кыла албагай эле анакей атың чыкпаса жер өртөө болуп, барып келген конокторду, мусапыр адамдарды, алсыз адамдарды барып сабап тепкилеп анан ошону менен кыйын болгон, бул өтө жапайычылык жана караңгычылык. Ошон үчүн ошол нерселерден баарыбыз сак болушубуз керек. Аллах таала элибизге, жерибизге тынчтык берген болсун. Бул нерселер негизи мамлекеттин кадыр баркын түшүрөт башка жактан. Мамлекеттик деңгээлде түшүрөт. Башка өлкөдөгүлөр айтат, бул Кыргызстанга барсаң ал сени жамандыктан коргоп сактап бере албайт, өзүнүн элинен да сактай албайт дейт. Ошол уят, шерменде нерселерди эмне алыс болушубуз керек. Аллах таала мамлекет башчыларыбызга жакшы иштерге ийгилик берген болсун, жана элибизге, жерибизге тынчтык берген болсун. Ушундай караңгы, жапай адамдарга Аллах таала иман, инсап берген болсун, туура жолго хидаятка баштаган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.